Арбаңыздар сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кайрадан назарыңыздарда тапкан тапалак көрсөтүүсү. Биз көрсөтүүбүздү баштайбыз. Демек бизден алыстамай жок, бирге болуңуздар. Кыздар, саламатсыңарбы? Мен суроо берейинчи, туура жооп болсо белек берем, Аты жөнүңүз? Бурул. Бурул, менден суроо. Сен суроонун жообу жок, бирок сөзүн улантып коюшуң керек. Мындай сөз. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал Жан дүйнө. Мен билген бир гана сулуулук бар, ал эмне? Сиздин жообуңуз? Улат эне болуш керек. Дагы бир жолу аракет кылып көргүлө. Үчүнчүсү. Мен билген сулуулук бар. Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал силер деген айымдар сулуулукка жакынсыңар го. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Таптым арады коюм. Таптым ара. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Ал. Мен. Жок, бул башка вариант. Жок, чоң рахмат силерге. Мен жигиттерге суроо берейин. Ассаламу алейкум. Суроо берейин, Мындай сөз. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Сиз билген сулуулук такам. Жок, мен эмес. Аны бир чоң ойчул адам айткан. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Жүрөк. Жакындаштың. Жүрөктүн жаны онда, Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал жакындаштың, аябай жакындаштың. Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал эмне? Жалпылап айтыш керек ошончо. Келбетпи, жүрөк. Жок, эми келбет. Боорбу? Ашказан деп көрбөдүң го. Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал эмне? Не акча? Эмне болушу мүмкүн? Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Жок, ушул суроо менен жыйынтыктайбыз. Мен балдарга берип көрөйүнбү? Ассаламу алейкум. Суроо мындай. Приз бар. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Сөздү улашың керек. Ал эмне? Ал мен да. Ал мен дейт. Мындай жалпылап эле айтыш керек да, жүрөк деп жакындаштырып койду бул жигитчи. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал баарыбызга керектүү нерсе. Ал деген сүйүүбү? Жок, жалпылап айтыш керек да, ал адамдарга керек да. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Тулган турпатың да. Тулган турпатың, жакындаштың го, жүрөк деп жакындаштың го. Дагы улантып көрчү, аракет кылып көрчү. Сиз бир жакындаштырып бербейсизби? Жүрөк деп сен жакындаштың, эми ошону жалпылап айтыш керек да. Жалпылап айтыш керек да. Душа. Жакындаштың. Жан дүйнө эмес. Жүрөгүңдө сулуулук экен да ондо. Бул сөздү немец акыны Генрих Гейне деген адам айткан. Негизи бир эле сулуулук бар. Мен билген сулуулук. Бир эле сулуулук бар. Ал эмне? Жакындаштыңар го. Жүрөк жакыныраак го. Таба алдыкпы? Мен сага башка суроо берейинби? Айтпайм, аны тапкы чейин айткан мүмкүн эмес. Башка суроо берейинби? Тоже улантышың керек. Орукчан байга караганда байыраак. Дерем. таба албадыңбы? Чоң рахмат силерге. Рахмат жигиттер. Ассаламу алейкум. Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо белек берейин, Аты жөнүңүз? Ислам. Ислам, мындай сөз бар. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Мен билген бир гана сулуулук бар. Апа эмес, кыз эмес, келбет эмес, чач эмес, көз эмес, жан дүйнө эмес. Мен үчүн бир ганабыз. Кыргыздын дагы бир макал бар, ошого окшош эң биринчи деген жери бар. Бул өзүмө байланыштуу болсо, менин ички дүйнөм болуш керек. Жан дүйнөгө окшош, бирок башкача да, антоними десек болот да. Кыргыздарда мындай макал даже ыр бар. Эң биринчи деген. Эң биринчи
Бул жагын өзүң уланыш керек. Мен сага колдон келишинче жардам бердим. Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал Бул менин апам. ооба, энелер сулуу, бирок бул сөздүн аягына чыгыш керек. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. А кыргыздардын мындай ыры бар. Эң биринчи, най. Андан кийин акчалык. Биринчи ошол, андан кийин акчалык. Андан кийин акчалык болсо. Биринчиси эмне? Апаң жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм апам. Аябай жакшы көрөсүңбү? Анда О уюлдук операторунан мен сага шарт берейин. Апаң ала барасың. Жаңы эле болгон мен өзүм таап алгам. Чоң рахмат сага. Рахмат. Улантабыз акебизге. Ассаламу алейкум. Ага, мен суроо берип көрөйүн, сиз туура жооп бериңиз, туура жооп болсо белек берейин. Мындай суроо. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Ошол суроонун сизге жардамчысы кыргызда мындай ыр бар. Эң биринчи өзүң жакшы болушуң керек да. Жакындаштыңыз дагы, ошондо мен билген бир гана сулуулук бар, ал эмне? Акылдуу болушуң керек, эстүү болушуң керек. Жок. Адамдарга аябай керектүү нерсе. Кыргыздын ырында айтылат, эң биринчи най. Андан кийин ак жолук деген ыр бар. Yüzlü болуш керек десем я. Чоң рахмат агай, чоң рахмат сизге. Ассаламу алейкум. Дос, мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо белек берейин. Мындай суроо. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Бул суроонун жообуна сага жардамдаш ырдап берейин. Кыргызда мындай ыр бар. Эң биринчи дейт го. Андан кийин ак жолук деген ыр бар да. Ошол эң биринчи эмне? Эң биринчи бактылуулук да. Жакындаштың го. Ушу бактылуулук да эң биринчи. Эң биринчи най, андан кийин ак жолук. Бир гана сулуулук бар. Ал эмне? Алдыңбы? Жок, таап албадым. Алдыңа, чоң рахмат сага. Улантабыз. Чоң кыз, мен суроо берейинчи. Аты жөнүңүз? Нурия. А? Нурия. Нурия. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал эмне? Кыргызда мындай ыр бар. Эң биринчи най, андан кийин ак жолук дейт. Биринчиси эмне? Ден соолук. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, эң биринчи ден соолук, андан кийин ак жолук. Мен билген бир гана сулуулук бар дейт. Ал ден соолук. Албетте ден соолугуң мыкты болсо, андан кийин сулуулук болот. Акчалай белек сага. Биз менен дагы ойночу. Кийинки суроо. Орукчан байга караганда, бул жагын улашың керек. Орукчан байга караганда оңой эле го дейм. Орукчан байга караганда ким бактылуу? Ден соолугу чын болсо дагы кедей адам бар. Азамат эң чоң. Экинчи белегибиз сага. Кинотеатрга белек берели. Нур, такси. Такси менен жүрөсүңбү? Жүрбөйсүңбү? Студентсиңби? Анда бир такси менен жүрүп көрчү. 200 сомдук сертификат, такси трасса, ошол номерге чаласың, печати бар биздин автобустан. Биз менен алга карай ойнойсуңбу? Дагы бир суроо берейин. Ошол сен тапкан мен билген бир гана сулуулук бар, ал ден соолук. Немец акыны Генрих Гейне деген инсан ушундай сөздү айтып кеткен. Эми ошол Генрих Гейненин төрөлгөн жылы кайсыл жыл деген суроо. Варианттарым бар. А. 1797, Б. 1798, В. 1799. 1797. Сен оюңча? 1997. 97. Акчалай белек аласың же билет аласың кинотеатрга? Билбейм. Билбейм. Анда мен сага Акбура кинотеатрына 25 декабрь 2 адамдык чакыруу, каалаган киноңо барсаң болот. Дагы ойнойсуң биз менен? Жок. Жетишеби? Чоң рахмат сага. Улантабызсың. Ассаламу алейкум. Мен суроо берип көрөйүн, сен туура жооп бер, туура жооп болсо белек берейин, Суроо мындай. Баяман Эркинбаев таанысыңбы? Тааныйм. Ким болгон? Бул депутат болгон. Депутат болгон. Кыргызстандын намыскөй баласы болгон.
Ратбек Санатбаев таанысыңбы? Адан тааныйм. Алайдан чыккан жигит болгон. Спорт менен машыгасыңбы? Ооба. Ошол Ратбек Санатбаев жана Баяман Эркинбаевдин устаты бир адам, машыктыруучусу. Анын аты жөнү Ибрагим Узаков. Ошол Ибрагим Узаковдун каймана аты кандай деген суроо? Аны билбейт экен. Биле албайсың, чоң рахмат анда сага. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыздын эң мыкты чыган уулдары, балбандары Баяман Эркинбаев жана Ратбек Санатбаевдин устаттары бир эле адамдын колунан алгач ушул тарбияланып чыгышкан. Ал инсандын аты Ибрагим Узаков. Анын көбүнчө өз фамилиясын билишпейт. Каймана аты кыргыз элине балбандардын арасында аябай мыкты таркаган. Ассаламу алейкум. Аты жөнүң? Рустам. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүңбү? Не көрсөтүү? Тапкан тапалак деген көрсөтүү көргөнсүңбү штудан? Анда мен суроо берейин, сен туура жооп бер, туура жооп болсо белек берейин, Суроо мындай. Баяман Эркинбаев жана Ратбек Санатбаевдин машыктыруучусу Ибрагим Узаковдун каймана аты кандай деген суроо. Аябай чоң балбан болгон. Кур күрөш боюнча Азиянын, Евразиянын 15 жолку чемпиону, Кыргызстандын 29 жолку чемпиону болгон. Мына ушундай мыкты спортсмендердин машыктыруучусу болгон. Ал адамдын аты жөнү Ибрагим Узаков. Бирок каймана аты боюнча эл тааныйт. Ошол Ибрагим Узаковдун каймана аты кандай деген суроо. Билбейт экен. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум агай. Бир мүнөт убакыт бөлөсүз, биз суроо берип көрөлү. Туура жооп болсо белек берели. Аты жөнүңүз? Эмил. Эмил ага, Ибрагим Узаков деген фамилия сизге таанышпы? Жок. Спорт дүйнөсүнө кызыгасызбы? Жок. Баяман Эркинбаев таанысызбы? Тааныйм. Ратбек Санатбаевчы? Тааныйм. Ошол эки мыкты балбандын бир гана устаты машыктыруучусу болгон. Аты жөнү Ибрагим Узаков. Бирок аны көбүнчө каймана аты менен тааныйт. Каймана аты 1968 жылы болуш керек. 1958 жылы Кара Суу районунда алган. Кур күрөш боюнча көптөгөн Кыргызстандын легендарлуу палбаны. Кыска нуска каймана аты бар. Кур күрөшкө кызыгасызбы? Анча кызыкпайт элем, бирок Кара сууда берилген, өзү адашпасам Жалал-Абадтын кулуну. Таап албадыңыз, чоң рахмат. Демек, биз сурообуздун жообун өзүбүз айтып коелу. Кыргыздын чыныгы балбандары, эр азаматтары Баяман Эркинбаев жана Ратбек Санатбаевдин машыктыруучусу аты жөнү Ибрагим Узаков, а бирок чыныгы эл тааныган аты, каймана аты бул тапанча балбан деп айтылат. Мына ушул тапанча балбандын колунан мына ушундай чыныгы мыкты спортсмендер чыккан экен. Улантабыз. Эжеке, саламатсызбы? Суроо берип көрөйүнчү. Оңой эле суроо. Оңой эле. Жок. Жок, суроо берем. Ассаламу алейкум. Суроо мындай. Ош шаарындагы, Борбордук аянттагы балаты, болбосо ёлка. Узундугу канча деген суроо? Узундугу жындагыдай эле 25 болсо керек. Сиздин оюңузча, акыркы жообуңуз? 20, жок, 25. Быйыл дагы кошту. Кошту. Onda кечиресиз, билбеппиз да. Таап албайсыз, чоң рахмат анда. Ассаламу алейкум, жигиттер. Мен суроо берейин. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүңөр? Аты эмне? Атын билбейт экенбиз. Тапкан тапалак. Мен суроо берем, силер туура жооп бересиңер. Ош шаарынын Борбордук аянтындагы балатынын узундугу канча? Быйылкы узундугу. Быйылкы узундугу. Билбейт экенбиз. Сен оюңча мындай чамалап айтып көрбөйсүңөр. 12 метр. Канча? 12 метр. Жок, 12 метр дегенчи. Мына жерде эле болуп калат 12 метр. Сен оюңча? 32. Кожомолдоп айтып көрөбүз. Ошо 60 бирдеке деп берчи. Мен телевизордо качан угуп калганмын. Силердин оюңарча акыркы жооп? 30. Токтолдуңар. Токтолдуңар. Негизинен жооп туура. Жалпы официалдык айтылышы 30, а бирок чыны 29 метр канча дагы сантиметр болуш керек.
Акчалай белек берейинби же акчалай эле берейинби? Акчалай белек. Кийинки суроону уланталы. Албан Али Мулу деген фамилия силерге таанышпы? Жок. Бул ким? Кичинекей бала. Таланттуу бала. Албан Али улуу. Албан Али Мулу. Жакында гана Кыргызстандын намысын коргоду десек болбойт, бирок Кыргызстандын атын дагы бир жолу Баягы греклингде катышкан. Неме Кыргызстандык. Өткөнгүнү. спортсмен эмес. Спортсмен эмеспи? Ким? Албан Али Мулу. Жооп барбы жокпу? Жок. 100 сом бергиле дейм, тамаша. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү олимпиадалык бренд Ленин спорттук кийимдер дүкөнү. Ленин эркин кыймыл жана сапаттуулук. Кышкы кийимдерге 30%, күзгү кийимдерге 50% арзандатуулар менен. Биздин дарек Ош шаары, Курманжанатка көчөсү 248А. Болжол Бакыт үйүнүн маңдайында. Кыздар, саламатсыңар. Качып кетпегиле, чоң эле суроо берем, Аты жаныңыз? Качып кетти. Ассаламу алейкум. Шеф, суроо берип көрөйүнчү. Мындай суроо. 2018 жыл кайсыл жаныбардын жылы болот? 2018 ит го дейм. Ит. Ошол ит жылынан кийин кайсыл жыл келет деген суроо. Кайсыл жаныбардын жылы келет? Денген унутуп калыптым келес. Оңой эле божомолдоп деле айтып көрүңүз да. Варианттар жок бирок. Доңуз эмеспи? Бирөөсүнө токтолушуңуз керек го, ойлоносуз. Доңуз го дейм. Сиздин оюңузча? Менин оюмча. Доңуз. Акчалай белек берейинби же билет берейинби? Кандай кылалы? Ак Бура Нур Семетей кинотеатрына жолдомо. Ооба. Семетей калаган киноңузга Нур кыргыз кинолоруна Ак Бура 2 адамдык калаган киноңузга. Семетей 1 адамдык. Ак Бура берейинби? 2 адамдык калаганыңызда. Чоң рахмат сизге. Ассаламу алейкум, кызылар. Алейкум салам. Атыңар ким? Мухаммад Айс. Бизди көргөнсүңөрбү? Не? Биздин көрсөтүүнү көргөнсүңөр программаны? Аты эмне? Чыккан. Ислам. Ислам, биздин программанын аты кандай? Билбейм. Билбейсиң, Ислам, сага суроо берейинби? Албан Али Мулу деген кичинекей сен теңдүү бир таланттуу бала бар да. Ошол бала жакында кайсыл жака барып келди деген суроо. Силерге окшош мындай жаш балдардын программасы бар да, таланттуу. Ошол жака. Кошук айтайбы? Кошук. Жок, кошук айтпайт. Сен айтып көрчү. Кошук айтпайт. Мындай суроо берейинчи. 7 жерде 7 канча болот? Сен оюңча? 49. Сен оюңча? Сен Сен оюңча? 49. Сен оюңча? 9. Сен оюңча? 49. Жооп тура эмес дейми, тамаша. Акчалай белек берейин, могу кызга берейин. Барыңар бир шириндик алып жейсиңер. Ал программа ушундай. Бардыгына шириндик алып бересиң, макулбу? Артынан жүргүлө. Акеме суроо берип көрөйүн. Ассаламу алейкум. Менден суроо, сизден туура жооп. Аты жаныңыз? Шайырбек. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүзбү? Ооба. Билесе? Суроо мындай. 2018 жыл кайсыл жылы төрөлгөндөрдүн мүчөл жылы болот? Азыр 3 жылды айтам. Сиз табасыз. 2018 жыл кайсыл жаныбардын жылы болот? Ит жылы. Ит жылы. Эми варианттар 1981, 1970 жана 1993. Кимисинин мүчөл жылы? 93 анан 70 болсо керек. Жок, бирөөсү эле туура жооп, бирөөсүн тандаш керек. 93. Жооп туура эмес, чоң рахмат сизге. Жооп туура эмес. Качып кетпегилечи, мен суроо берейинчи, пожалуйста, аты жөнүңүз? Элина. Элина, мен суроо берем, туура жооп болсо сага белек берем, Суроо мындай. Азыр мен сага 3 жылды айтам. Ошол жылы төрөлгөндөрдүн кайсынысынын мүчөл жылы болот 2018? Тагыраак айтканда, 2018 жыл кайсыл жаныбардын жылы? Ит. Ит. Эми ошол 2018 жылы төмөнкү төрөлгөн инсандардын кайсынысынын мүчөл жылы болот? 1981 жыл төрөлгөндөрдүн мүчөл жылы, 1970 жыл төрөлгөндөрдүн мүчөл жылы жана 1993 жылы төрөлгөндөрдүн мүчөл жылы. Кимисиники? 93. Жок.
Жоқ, жоқ. Сен жоң. 81 70 93. 81 70 93. Неме 71. 71 деген вариант жоқ. 81 70 жана 93. 70. Сіздің ойыңызша? 70. 70. Ақшалай белек беремін же, билет берейін бе? Ақшалай. Белек сізге. Дағы бір сұрау берейін. Хо-хо. Быйыл Ош ТВ каналының қанша жылдығы деген сұрау. Жоқ, біздің реклама азыр рекламада деле айтылат, былтыр өткөрүлгөн. Демек суроо, быйыл Ош ТВ телерадио компаниясынын канча жылдыгы деген суроо. Туура жооп тапсаңар акчалай белек жана билет кошуп берем. Азыр Ош ТВ өлө болду го ушуда. Аябай көп болду. Көп болду. Силерден мурун канчанчылыксыңар? 2001. Силерден аябай эле чоң. Анда Акыркы вариант бирөөнө токтолуш керек. Вариант кичине бирөөнө жокпу? Жок, вариант жок. Анда таба аласыңар? Жок. Подсказка. 90дон бери 2000ден нары. 90 менен 2000дин ортосунда түптөлгөн. Эми эсептеп чыгасыңар. 25 жыл. Жакындаштыңар окшойт, по-моему. 90 менен 2000дин ортосунда түптөлгөн. Ошондо эсеби менен чыгарсаңар канча жылдык болуп калат? Акчалай билет берем, 2 билет берем. 2 билет берем, бол тез. Так. Канча жылдыгы? 25 тура эмес дедиңиз, Жок, азыр мен ал элек, силер ушул жоопко токтолдук дейсиңер, анан мен туура жообун айтам. 91лер 26 качышты да. 27ге чыгып кетет почти. 90 2000 ортосунда примерно Кеңешип атышат кыздар, аябай катуу кеңешип атышат. 4 числолор эмеспи? Жок, анда таба аласыңар да. 20дан өттү бирок. 20дан өттү. 30дан аз беле. 30дан аз. 25. Токтолуш керек. 25 ошо 20. Аз жоңар туура болбой калган болсо 100 сом акчалай билекти кайра бересиңер. Тамаша. 20дан өйдө, 30дан ылдый. Эми айтайын, дагы жакындаштырдым. Кандай дедиңиз? 20дан өйдө, 30дан Ылдый. Экөөнүн ортосунда акыркы жоңар кыздар. 25 дейбиз. 25. 25 жооп тура эмес, чоң рахмат силерге. Кыздар берейинчи. Кандайсың? Аты жөнүң? Элизада. Элизада, сага мындай суроо. Ой, оңой эле суроо. Жайында арзан, кышында кымбат. Азыр аябай сатылып жаткан товар. Жок, мөмө жемиш эмес. Жайында арзан, кышында кымбат. Кайра жайында арзан дейт? Варианттар жокпу? Варианттар жок. Бул аябай оңой суроо. Аябай. Жайында арзан, кышында кымбат. Спорт менен машыгасыңарбы? Кайсыл түрү менен? Алыш күрөш. Кур күрөшпү? Так. Жоп. Жайында арзан, кышында кымбат. Жоп. Анда башка суроо берип көрөйүн. Быйыл Ош ТВ телерадио компаниясынын канча жылдыгы деген суроо. Вариант? Варианттар жок. Эгер тапкан болсоң 2 билет жана 200 сом акчалай белек берем. 23. 20дан өдө, 30дан ылды, экөөнүн ортосунда табышың керек. 25. 27. Бир жоопко токтол, 25, 27 же кайсынысы? 27. 27. Давай 20. 25. 23. Токтолдуң кайсыл жоопко? 23. 23. Чоң рахмат сага. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо белек берейинчи. Аракет кылып көрүңүздарчы. Оңой суроо берейинби? Оңой суроо. Жайында арзан, кышында кымбат. Эмне? Көмүр апа, туура. Акчалай белек берейинби же билет берейинби киного? Кой эле, мен кинону эметмин. Кино көрбөйсүз. Эгерде гүлмүр сатып алгандан концерт болот деши ого берсең алам.
Гүлнур Сатылганын концертине билет жок, акчалай белек берем. Белек сиздики. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жигиттерге суроо берейин, ассаламу алейкум. Аты жөнүңөр? Ибрагим. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүңөрбү? Аты кандай эле? Оштубу. Оштубу. Тапкан тапалак көрсөтүүсү. Сага мындай суроо. Бир аз күлкүлүштү. Жаштык кез аттуу ыр менен азыркы кезде эң популярдуу болуп жаткан ырчы. Жаштык кез аттуу азыркы эң популярдуу ырдын аткаруучусу ким? Ошо билеп берейинби же? Мындай кылып билет го. Азамат. Жок, Азамат ырчы эмес, ал кудул. Ал ошону турап чыккан бирокчу. Жаштык кез аттуу азыркы эң популярдуу ырдын аткаруучусу. Мындай кылып билет. Азамат ырдаган, ооба. Пародия кылып чыккан. Аябай популярдуу болуп жатат. Аябай сын пикир көп. Ошол ырдын аткаруучусунун аты жөнү ким? Билбейт экен. Сен жооп берип көрбөйсүңбү? Жок, мен да билбедим. Мындай оңой эле бийлейт го мына. Көргөнсүңөрбү клибин? Жок, Азамат. Азаматтын өзгөчөлүгү эмнеде экен? Өзгөчөлүгү эч кандай өзгөчөлүгү жок. Окшошуп алып турбу? Ооба. Эмнесин окшотуп алып? Каштарын. Каштарын. Ошо эле бийлеген. Бийлегенин окшоткон. Ошол ырчы ким? Ошол ырчы? Жооп барбы, жокпу? Жок. Жок. Анда мен бияктагы жигиттерге берип көрөйүн да. Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүз? Акылбек уулу Жумадил. Жумадыл. Азыркы кезде аябай популярдуу болуп жаткан жаштык кез деген ыр бар. Ошонун аткаруучусу ким? Мындай бийлейт го, мындай бийлегендер. Жок, ал эски. Эски жаштык кез. Азыркы кездеги жаңы эле чыккан. Бактияр Токтор эмеспи? Жок, Бактияр Токтор менде жаштык кез деген ыры жок. Мындай стилдери аябай башкача. Мерген турган. Мерген турган. Мерген турганын жаштык кез деген. Анын ак бантик тагып деген ыры болсо керек. Бирок жаштык кез деген ыр. Аябай популярдуу болот. Стили башкача. Билбедиң, чоң рахмат сага. Ассаламу алейкум. Суроо берейинчи. Аты жөнүң? Эрлан. Жаштык кез деген азыр популярдуу болуп жаткан бир ыр бар. Мындай кылып бийлейт го. Ырчы аты ким? Билбейм. Жакшы эстесең, мындай стилдери башкача. Аябай популярдуу болуп интернетте аябай көп. Ырчыбы? Ырчы, жаңы эле. Мурда деле ырдаган, бирок популярдуу болгонуна аз гана убакыт болду. Жаштык кез деген ыр менен. Мен Нурлан Насип окшойт. Жок, Нурлан Насиптин менимче жаштык кез деген болсо керек, бирок Нурлан Насип эмес. Билбейт экен. Билбедиң, чоң рахмат сага. Таптыңбы? Кайсыл ыр экен? Кайрат. Кайрат. Бул жагы? Кандай бул жагы? Жок, Кайрат Примбердиев бар. Анын аты ким? Кайрат кыргыз деп элем. Кайрат кыргыз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Кайрат кыргыз. Билет берейинби, акча берейинби? Модул башталды. Белек сага. Дагы суроо берейинби? Ойнойлу. Суроо мындай. Быйыл Оштубу каналынын канча жылдыгы деген суроо. Оштубу каналынын 5. Жок. 5тен көп болду. 20дан көп. 20дан көп, 30дан аз. Мен жалап атамам, Санаев эмне чыкты бизге Оштубу эмне көрүнөт да. Ооба. Сен оюңча? Мен оюмча 20дан көп, 30дан аз. 23төн дагы көп. 28ден аз. Жакындаттым. 23 менен 28дин ортосун тандачы. 26. Сен оюңча? Ооба, мен оюм. 26. Токтолдуңбу? Ооба. Жооп тура болбогон болсо сен ырдап беришиң керек, кыска нуска. Экөөбүз ырдап коебуз. Оңой эле, экөөбүз ырдап коебуз да мындай апаларгабы. Даярсыңбы? Эгер жооп тура болсо мен сага белек берем. Даярсыңбы? Мен ырдай албайм. Ырдап коюш керек. Эгер жооп тура болбой калса ырдайсың. Калбайчы мүмкүн. Кандай калып айтасың? Эми Оштубу телеканалынын атынан. Анда жооп тура эмес, калып айтып кой. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул Оштубу телеканалынын атынан мен силерге жакшы канал деп айтмакчымын. Жаңы жылдык. Жаңы жылдын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Жана болду.
Болду. Негизи бул суроонун жообун сен туура эле таптың. Мен сени бир аз жүдөтөйүн деген болчумун. Сага билет Семетей кинотеатрына бир адамга 31-декабрга чейин. Дагы ойнойсуңбу? Бирок 3-чү суроого туура эмес жооп берсең, мен баардык белегиңди алып коем. Даярсыңбы ошого? Чоң рахмат анда. Рахмат. Ассаламу алейкум. Агай суроо берип көрөйүн, э? Туура жооп болсо, белек берейин. Демек, мындай суроо. 2018-жыл кайсыл жаныбардын жылы? 2018 жыл. Келаткан жылбы? Келаткан жыл кайсыл жаныбардын жылы? Жок, быйыл кайсы жаныбардын жылы? Быйыл кайсы жаныбардын жылы болду? Мен суроо берейин сизге. Таш эсимде жок. Келаткан жылчы? Ошо да эсимде жок. Эсиңизде жок. Келаткан жыл иттин мүчөл жылы. Эми сизге суроо. Мен азыр 3 кыл жылда төрөлгөн инсандарды айтам. Ошонун кайсынысынын мүчөл жыл экенин сиз аныкташыңыз керек. Мисалы 1981, 1970 жана 1993 кайсынысы ит жылында төрөлгөн деген суроо. 81, 70, 93. 70. Сиздин оюңузча? Мен оюмда себеби 12ден кеткенде, 12ден кеткенде жупсан чыгыш керек да. Жупсан, ошондо кайсыл жокко токтолдук? Ошондо 70. 70ке токтолдуңуз. Акчалай белек беремчи, билет берем киного. Акчалай берем. Акчалай бер. Эми сизге дагы бир татаал суроо. Ит жылдан кийин кайсыл жаныбардын жылы келет? Мен чындыгында катарына билбейт экенмин. Билбейсиз, а? Чоң рахмат анда, чоң рахмат сизге. Чоңуз, кандайсың? Аты жөнүңүз? Айзерек. Айзерек, сага мындай суроо. Орукчан байга караганда дени сак, кедей бактылуу деген өзгөчө бир сөздүн автору. Немец философу 1788 жылы төрөлгөн. Ошол инсан ким деген суроо? 3 вариант. А. Артур Шопенгауэр, Б. Уильям Шекспир, В. Ибн Сина. А, Б, В. Артур Шопенгауэр, Уильям Шекспир, Ибн Сина. Асыгы. Токтолдуңбу? Жооп туура болбой калса сен ырдап беришиң керек. Даярсыңбы? Ырдашың керек. Ырдашың керек. Кыска болсо да ырдашың керек. Токтолдуңбу негизи? Токтолдум, бирок ырдай албайм. Калат элек айта аласыңбы? Айт анда калат элек, жооп туура эмес. Эмне жөнүндө айтып берейин? Кыргыз элине жаңы жылды куттукта. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди 2018-жылгы жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргызстанда ар дайым тынчтык болсун. Негизи жооп туура болгон болчу, мен сени жөн гана сүйлөтөйүн дегем. Билет берейинби же акча берейинби? Билбейм, өзүңүздүн колуңузга туура келген берем. Менин колума экөө тең туура келип атат, айтчы сен. Экөөсүн тең бересиң. Экөөсүн тең берейинби? Экөөсүн тең берем. Кайсыл кинотеатрга барасың? Боло берет. Боло берет. Так, Семетей кинотеатрына бир адам чакырып 31-декабрга чейин. Акчалай белек. Чоң рахмат сага. Суроо берейинби? Мындай суроо. Албан Али Алимулу деген кыргыздын жаш, таланттуу баласы бар. Ошол жакында кайсыл жакка барып келди деген суроо. Бул чемпион боюнчабы, спортсмен эмес. Билимдүү бала. Менче жалпы эле жаңылыктардан, көптөгөн массалык маалымат каражаттарынан жазышты, айтышты. Чет өлкөгө барып келди. Кыргызстан намысын коргоп. Кандай жактан? Музыка эмес, билим жагынан аябай таланттуу бала экен. Албан Али Алимулу деген. Билбейт экенмин аны. Билбедиңиз, акыркы сурообуз, жоон айтып коеюн, Албан Али Алимулу деген Россиядагы биринчи каналдагы Максим Галкиндин Лучше всех деген шоусуна барып келген таланттуу биздин кыргыздын уулу. Жаныбарлар дүйнөсү боюнча адашпасам бүт баарын билген мырза экен. Мына ошол инсанды бүгүнкү көрсөтүүбүзгө суроо койдук эле, бирок менимче жообун таба албадык. Көрүшкөнчө аман болуңуздар дейбиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү олимпиадалык бренд Ленин спорттук кийимдер дүкөнү. Ленин эркин кыймыл жана сапаттуулук. Кышкы кийимдерге 30%, күзгү кийимдерге 50% арзандатуулар менен. Биздин дарек Ош шаары, Курманжан ата көчөсү 248А. Болжол Бакыт үйүнүн маңдайында.